Мына урматтуу биздин көрөрмандар, биздин каналдын катталуучулары, спорт сүйүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, Ак Жолдун финалдык беттешин күтүп отуруп көрдүм. Аябай мыкты күрөштү. Бул жерде азыр комментарийлерди окусам, чынында бардык эле кыргызмын дегенин баары Ак Жолго алкыш айтып, мактап, Ак Жол менен сыймыктанып атат да. Бул кыргыздын чынында сыймыгы. Кыргызда мындай тарыхта болгон эмес экен, эгемендүүлүктү алгандан бери. Ак Жол тарых жаратты да. Не дейбиз, Ак Жолго ийгилик каалайбыз. Олимпиадада дагы кыргызды ушинтип сүйүндүрүп, кыргызга ушундай жакшы бир ийгилик алып келсин, кыргыздын намысын коргоп жүрө берсин, Ак Жолдой мыкты жигиттерибиз чыга берсин деп каалап кетет элем. Анан ушул жерде бир ой келди да. Кыргыздардын баардыгы сүйүнүп атат, баардыгы ушундай алкыш айтып атат Ак Жолго. Мен спорт тармагын бир аз да болсо түшүнгөнүм үчүн өзүм бир ой пикир айткым келди да. Мына кече эле бир бокс боюнча машыктыруучу Захар Көчкөнбаев деген бир мыкты бир машыктыруучу бар, ошону тартып атсам айтып атат. Машыктыруучуларга биринчиден каражат керек дейт. Анан албетте тажрыйбасы, билими күчтүү болуш керек. Анан эң негизгиси, кандай спортчу болсо дагы биз ич тардык кылбай колдошубуз керек. Кайсыл машыктыруучунун колунан чыгып атканы бул эч мындай биздин ичибизди ачыштырбаш керек. Эгер башка машыктыруучунун окуучусу мыкты чыгып аткан болсо, демек биз колдошубуз керек. Мен окуучум эмнеге чыкпайт андай деп ич тардык кылбашыбыз керек деп атат да. Мына ушундай эле спорт тармагында эч кандай ич тардык болбош керек. Ошондо мына Ак Жолдой мыкты чыныгы спортчулар чыгат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, региондорго бөлүнүү деген бар да биздечи. Ошол нерсе такыр жоюлуш керек деп ойлойм да. Качан болсо ошол биздин айылдан, биздин региондон, биздин областтан деп бөлүнүп отуруп, Кыргызстан ушу эгемендүүлүктү алганына 30 жылдан ашса дагы мына дүйнө чемпиону чыга элек эле бүгүн Ак Жол тарыхты жаңыртты. Бул эмненин артынан болуп атат? Бул ушул спортко көңүл бурбагандын артынан ушу биздин жетекчилер. Анан экинчиси ошол трайбализмдик көз караштын артынан ушундай жетишпегендикке ээ болобуз да. Биз жетишкендик эмес. Биздин бала чыксын, биздин бала чемпион болсун деп атып, алсыздарды коррупциянын негизинде тандап алып, чет жакка чыкканда жеңилип калат. Күчтүүлөрдүн акчасы жок, же таанышы жок, калып кетет. Алар эч кандай эч жакка жетпейт. Мына ошол. Ак Жолдой мыкты балдар көп негизи. Дагы ошол мыкты балдарга ошол Ак Жол энебиз дагы мына стимул берип, ошолорго жакшы нерселерди көрсөтүп, ээрчитип, спортко аябагандай чоң салым кошуп атат. Салым кошкондун бир чети, мындай бир тармагын айтып коеюн, кантип салым кошуп атканын. Ынтымакты бекемдеп атат. Спортту даңгазалашыбыз керек ошон үчүн. Спортко эч кандай акчаны дагы, эмгекти дагы аябашыбыз керек. Биздин чоңдор ушул спортту өнүктүрсө дагы мамлекет аябагандай алдыга чыгат. Ошону эске алышыбыз керек.